ушундай бир иштерди аткарууга бир жакшы демилге менен, элдин деми менен бирге чыгып жатканыбызды. Эми мен айтайын деген бир эки ооз сөздөрүмдү айтайын. Урматтуулар, Иманалы Айдарбеков атабыз ошо Кара-Кыргыз автономиялык областы түзүлгөн кезде, ошол жылдары жаңы кыргыз мамлекетинин өкмөтүнүн башында тургандардын бири болгонда, анан ошо Кыргызстандын территориясын бөлгөн кезде Кара-Кыргыз автономиялык областында чоң эмгек болгон, чоң талаш болгон. Казакстанга кошулуп кетеби, өз алдынча мамлекет боло алабы деп анан Медет Хашимов агайыбыз бул жерде отурат, Кыяз Молдокасым чоң талашта ошо Берке Кудайкулов башкалар менен чоң салгылашып күрөшүп жүрүп, Кыргыз автономиялык областынын түзүлүшү жана РСФСРдин катарына кириши, чек араны аныктоодо бул кишинин эмгеги өтө чоң болгон. Ошол үчүн дагы бая Медеттен атабыз айтып атпайбы, Кыргыз мамлекетини түптөө деген кыйын, аны деген аныктоо деген кыйын деп. Ошол эмгеги бар. Анан бир момент мен дагы ушул илим изилдөөчү катары бир момент айтайын. 24-жылы Кара-Кыргыз автономиялык областы кыйынчылык менен түзүлгөндө Баткен Сүлүктү Лейлек ошол жака кирбей Өзбекстандын курамына калып катканда дагы чоң талаш болгондо, ошондо Жусуп Абдурахманов жана Иманалы Айдарбековдор дагы кайра маселе көтөрүп, элдин ал жакта кайрылуусун эске алып, Лейлек Сүлүктүнүн элинин кайрылуусун, кыргыз туугандарыбыз калып кетиптир, булар биз талашып жетише албадык деп кайрадан Иосиф Сталинге кат жазган. Мен ал катты өзүбүздүн Лейлек Сүлүктү тарыхыга мен ошол катты бердим. Ошол жерде бар. Мен буну менен айтмакчымын, анан 26-жы анан 28-жылы бул Лейлек Сүлүктү Кыргызстанга кошулган. Зайнеди Курмановдор, сиздер тарыхчылар билесиздер. Ушул жерде дагы мамлекеттин бүтүндүгүнү, чек араны толуктоодо дагы бул кишилердин эмгеги чоң болгон. Ушуну мен айтып кетейин дедим. Анан эми ушу мамлекет башчыбызга ыраазы болобуз. Ушу журт аталары деп, жаңы замандын журт аталары деп туруп, бешөөнүн атыны ушу атаган мал жерде ошо президентибиздин жарлыгында турат. Ушу инсандарыбыз жаштарды патриоттуулукка, мекенчилдикке тарбиялоо ишине өзгөчө көңүл бурулсын деп туруп бул жакта мамлекет өкмөткө тапшырма берген. Ошону эске алып туруп мен бир сиздерге өзүмдүн оюмду айтайын. Биздин ошо эң алыскы Лейлектеги номер 3-гимназияда мына Камила Кыргызатова барып көрүп келген, жолдош журналист барып көрүп келген. Ошол жерде бир жаңы сабак киргизгенбиз. Гимназияга, кудай кааласа гимназияга кайтадан кайтып келсин дайым. Кружокто инсан таануу деген сабак киргизгенбиз. Инсан таанууда Жусуп Баласагын, анан Басбек, андан бер жака келип туруп ушул Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Арабаев, Исхак Разапов, Усубалиев жана